эфирди көптөн бeri угуп келемин. Элиңиз бар, даражаңызды бийик кылсын. Мен аял кишимин, жашым 36-да. Бир уулум бар 8 жашта. Атабыз өтүп кеткен. Аял кишидеги климакс деген оору 3 жылдан бeri кыйнап келет. Кызып кетем, үшүп кетем, жүрөгүм олугуп кетет. Кээде айыз 3-6 айлап келбей калат. Лечени алып кайра келип калат. Жакындан бери лечени албай койдум дейт, дарыланбай койдум дейт. 7 күн келген айыз 10 күн, 15 күнгө созулуп, 15 күндө кайра эле кан көрүп калам. Ооруну жеңилдетүүчү дубалар бар. Өзүм биринчи топтогу майыптыгым бар. Ишемиялык инсульт алгам дейт. Аллах таалам ооруңузга шифасын берсин. Бизде Ханафи мазхабта этеккир хайыз деп коет. Эң аз 3 күн түнү менен, эң көп 10 күн түнү менен болот. Демек ошо 10 күн көргөнүңүз хайыз болот. Андан ары жагы бул оорулуу себептен келген кан. Анан эки хайыздын ортосундагы эң минималдуу, эң аз аралык бул 15 күн болот, а көбүндө чек жок. Аллах таалам шифа берсин. Куранда көптөгөн аяттар келет. Мисалы Ибрахим пайгамбардын айтканы: "Ва ида маридту фахуа яшфин". Эгер мен ооруй турган болсам, Аллах таала мага шифа берет деп, Намруттун бетине Алланын жалгыздыгын, кудуреттүүлүгүн, ооруга шифа бергендигин далилдеп айткан. Ушул аятты көп окуңуз. Анан шифа аяттары бар, 7 аят келет. Ошону интернеттен да карасаңыз болот. Ошол 7 аяттардын бири, биз муну Аманат медиага сабакта да Кыргызстанда айтканбыз. Кул хуа лиллазина аману худа ва шифа. Бул Куран Алланын сөзү, ыйман келтиргендер үчүн туура жолдун чырагы, булагы жана ооруга шифа, дартка дем болот деп келет. Ошондой 7 аят бар, ошолорду окуп, мүмкүн болсо замзам сууга дем салып жүрүңүз. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тастыкталган хадистеринде шифа издеген дуалар бар, ошону аткарыңыз. Мисалы, ооруган жер мисалы дейилчи, биз башка жерде айталы, жүрөгү ооруган болсо жүрөгүнө колун коюп туруп даарат алганы жакшыраак болот. Ассалаллаху азим, Роббал аршил азим айяшфияни Аллах. Аллах таалам мага шифа берсин. Улуу даражасы бийик Алла Тааладан, ошол эң чоң жаратылган арштын ээси болгон Алла Тааладан оорума шифа берүүсүн суранамын деген мааниде. Мындан башка да көп дуалар бар, ошолорду айтып кылсаңыз, иншалла Аллах таалам сизге сөзсүз дартыңызга даба берет. Анан мүмкүнчүлүк таап дарыланышыңыз керек болот.